Audio Jungle. Саламатсыңарбы? 8 класстар үчүн информатика сабагы. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган информатика 7-8 9 класстар үчүн окуу китебинин негизинде даярдалды. Бул китептин авторлору Сыболина, Саматбаева, Беляев, Осипова жана Мамбет Акунов. 4-бөлүм компьютерлик тармактар жана интернет. Сабактын темасы интернет протоколдорунун түрлөрү. Сабакка киришүүдөн мурда окуу китебиндеги чарттуу белгилери менен таанышып кетебиз. Эсиңе тут, бул кызыктуу, аныктама, суроолор жана тапшырмалар, компьютердик практикум. Бир компьютерди экинчисине жөнөкөй туташтыруу. Бул тармакты түзүү үчүн зарыл болгон кадам. Бирок, бир эле бул кадам аздык кылат. Маалыматты бере башташ үчүн компьютерлер бири-бирин түшүнөрүнө, алар өз ара маалымат алмаша ала турганына ынаныш керек. Компьютерлер тармакта кантип маалымат алмашышат? Мына ушул мүмкүнчүлүктү камсыз кылуу үчүн протоколдор деп аталган атайын каражаттар иштелип чыккан. Компьютерлердин бирдиктүү тили бар. Бул протокол деп аталат. Протокол бул тармак аркылуу маалыматты берүүнү жүргүзгөн тиешелүү эрежелер. Ал эми негизги протоколдор болсо, булар интернет ишиндеги негизги протоколдор. TCP/IP пакеттерди берүү, POP3 SMTP электрондук каттарды алуу жана берүү, FTP файлдарды берүү, HTTP HTTPS барактарды берүү жана ошондой эле IMAP4 электрондук каттарды алуу жана берүү. Эми ушул протоколдордун берилиштерине көңүл бурсак. TCP/IP протоколу. IP протоколу TCP/IP протоколунун негизин түзөт. Ал туташтырууну орнотпогон протоколдордун тибине кирет. IP протоколу билдирүүлөрдү жеткирүүнүн ишемдүүлүгүнө кепилдик бербейт. Анткени маалыматты жеткирүү тастыкталбайт. Бул TCP транспорттук протокол жана ошондой эле IP маршруттук протоколун өзүнө камтыйт. IP пакеттерин маршруттоону камсызгат. Башкача айтканда, жөнөтүүчүнүн компьютеринен кабыл алуучунун компьютерине маалымат жеткизет. Ал эми TCP файлдарды берүү процессине, аларды IP пакеттерге бөлүүнү жана кабыл алуу процессинде чогултууну камсыз кылат. TCP/IP берилиштерди пакеттерге бөлүү, пакеттерди даректөө жана аларды белгилүү маршруттар аркылуу берүү, пакеттерди баштапкы формасына чогултуу. Бул протоколду колдонуу менен маалыматты модем, тармактык плата же түз туташтыруу аркылуу берүүгө болот. HTTP протоколу TCP/IP тиркемелер деңгээлиндеги протоколуна караганда бир канча жогорку деңгээлдеги протокол болуп эсептелет. HTTP интернет боюнча веб-барактарды натыйжалуу берүү үчүн иштелип чыккан. HTTP протоколу силер кайрылган интернет ресурстарынын даректерине болжолдуу түрдө төмөнкүдөй көрүнөт. FTP протоколу интернет үчүн файлдарды берүү үчүн атайын иштелип чыккан. FTP тармактагы файлдарды колдонуучунун компьютерине көчүрүп алууну камсыз кылат. Интернеттеги FTP ресурстун дареги төмөнкүдөй болот. POP3 жана SMTP электрондук почта менен иштөөгө арналган эки протокол. POP3 почтаны алууга, SMTP жөнөтүүгө жооп берет. Эки протокол тең, аны почталык клиентке берүү менен эмейлди жеткирүүгө мүмкүндүк берет. Эсиңерде болсун, интернет протоколу төмөнкү катмарларга бөлүнөт. Айрым протоколдордун иштеши үчүн башка протоколдор талап кылынат. Мисалы, HTTPS, HTTP, FTP, CMTP, POP, IMAP протоколдору компьютердин ортосунда маалыматты өткөрүү үчүн TCP/IP протоколун колдонушат. Анда эмесе, бүгүнкү сабакта жыйынтыктоодон алдым эмнелерди үйрөндүк? Токтоло кетсек. Протокол аларга ылайык тармак аркылуу маалыматты берүү жүргүзүлгөн эрежелердин жыйынтыгы. Ал эми негизги протоколдор болсо,
TSP/IP, POP3, CMTP, FTP, HTTP жана IMAP. Интернет протоколдору төмөнкү катмарларга бөлүнөт. Айрым протоколдордун иштеши үчүн башка протоколдор талап кылынат. Мисалы, HTTPS, HTTP, FTP, CMTP, POP, IMAP протоколдору компьютердин ортосунда маалыматты өткөрүү үчүн TSP/IP протоколун колдонушат. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла. Кайрадан көрүшкөнчө.